Урматтуу кыргыз элим, мына биздин мамлекетте болуп аткан саясатка байланыштуу мына жамгырга карабастан таш көмүр эли бүгүн чогулуп отурабыз. Чогулгандын себеби эң биринчиден мына Кемпир Абадка байланыштарга чек аралар боюнча болуп атат. Биз Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичтин жүргүзүп аткан саясатын эң туура деп баалайбыз. 30 жылдан бери чечилбеген чек ара маселеси бүгүн 100% чечилип отурганда, мына саясатчылар чыгып ортодон бүгүн көрдүк, куралдар менен колго түшүштү. Болуп көрмөгөндөй миллион долларлар менен мына оппозиция колго түшүп отурат. Бул деген буларга акча кайдан келген? Мына Баткенде бизге кол салуу болоюн деп турса, ич ара душмандар мамлекетибизди ыдыратып чачкан турушат. Ошон үчүн биз кыргыз эли тынчсызданып, биримдикте бир муштумга түйүлүп, бүгүн мамлекетибизди коргоо үчүн чогулдук. Мына аксакалдарыбыз, жаштарыбыз чыдамсыздык менен мына чогулуп олтурабыз. Ошон үчүн биз Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич, Курманкул Токтаралиевич, сиздерге кайрылабыз. Ушу митингди уюштуруп аткандарга, мамлекетти бөлүп жарам деп жаткандарга аяусыз чараларды көрүңүздөр. Бизге мындан ары митинг керек эмес. Биз бүгүн абдан ыраазыбыз. Айлыктарыбыз 2 эсе, 3 эсе көтөрүлдү. Мына бизге военный тарапка болуп көрбөгөндөй чоң жардамдар болуп, мына военный тармагыбыздагы алдыга өсүп баратат. Мамлекет гүлдөп баратат. Кумтөр колубузга тийди. Өзбекстан менен бир элбиз, боордош түрк элбиз. Чек арабыз чечилип турганда, Кемпир Абадты керек болсо, тең башкаруу болуп жатканда, бул жерден оппозиция жумурткадан кырыс деп жатат. Ошон үчүн биз кыргыз эли биримдикте болуп, Садыр Нуркожоевичти, Камчыбек Кыдыршаевичти, Курманкул Токтаралиевичти, жалпы ушу бийликти толук колдоп, акырына чейин колдойбуз, ынтымактуу болойлу. Рахмат.